Саламатсыздарбы, урматтуу катылуучулар. Бул катты 53-кө чыккан байке жазып атыптыр. Агабыз экен. Мен бул суроого жооп берейин дегеним, жооп бергенге аракет кылайын дегеним, мындай өтө татаал чынында эле көйгөй экен да. Саламатсыңбы или менде да жүрөк көйгөн маселе бар. Анда башынан айтайын, 8 жыл мурда аялым Москвада иштеп келем деп кеткен. Балдарым мен менен калган. 1 жыл акча да салбай, анан мени укпай, акыры төркүнүнө айтып жүрүп, 1 жыл дегенде араң чакыртып алганбыз. Анан акча таап береми. Барсам баары жакшы болот. Акча салам деп кайра кеткен. Бирок көп узабай бирөө менен жашап атам. Ажырашалы деп СМС жазды. Мен каршы болбодум. Ошентип балдарымды Москвага алып кетти. Бирок көп узабай кайра жарашалы деди. Менче анысы 3 баланы сүйбөдү окшойт. Мен жок деп кесе айтсам, эми үйдү талашып атат. Жашоодон көңүлүм калган. Аял алгымда жок. Жашым 53-тө, кандай кылам билбейм дейт. Мен бул катты окуп аткан себебим, баягы мени көп учурда ошо сен аялдарга эле болуша бересиң, эркектерде дагы татаал жашоодо бар, жашап жаткандар бар, алар жөнүндө айтпайсың дейт. Мына айтып атканым, эми 53-төгү байке жазып атат, ал деле эми үмүтү менен жазып атса керек, муну деле ойноп жазбайт. Мен аккаунтуна карап көрдүм, чынында эле өзүнүн аккаунту менен жазып аткан байке экен. Эми агам, мен сизге бирдеке кеңеш берүү мен үчүн чынында эле өтө кыйын, себептен эле сиз менден 10 жаш улуу экенсиз. Сиздин айтканыңыз боюнча мен карасам бул кишиге эми сиз кереңиз деле жок окшойт. Бирок 53 жаш деген, мен өзүм 43 жашка келип мына билип атам да, 43 жаш деген ошо жаштын, адамдын жашын толтурган учуру экен. Мисалы, эгерде өзүңдү жакшы карасаң, спорт менен машыгып алек болсоң, жалкоолонбой иш аракет кылсаң, бул жашоодо жашаш аябай сонун экен. Менин ниетим бар, 53 жашка келгенде деле ушундай абалда, ушундай деңгээлде, ушундай шайым менен, энергиям менен жашайм деген үмүтүм бар да. Ошондуктан сиз айтып атасыз, аял алгымда жок, жашоодон көңүлүм калган деп. Эми сиз менен жашагым келбейт деген аял менен, сиздин тагдырыңыз менен ойлогон аял үчүн эмнеге жашоодон көңүлүңүз калыш керек? Ошол мына балдарыңыз бар экен, 3 бала, ал баары сиздин бала да. Аялыңыз, ошол аялыңыз тиги 10 күйөөгө чыгып кетсе дагы ал баары сиздин бала бойдон калат да. Алар менин атам бар деп жүрүшөт да. Сизге үмүт артып жүрүшөт да. Ушул мен бирдеке болсо кыйналып калсак, ушу атабыз жардам берет деп. Башка бир күйөө менен жашап жүрсө, ал сиз айтып атасыз, тиги анысы баланы сүйбөдү окшойт деп айтасыз. Албетте, бирөөнүн баласын бирөө сүйүш кыйын. Сүйбөсө ал балалар травма алып атат да. Ошон үчүн мисалы мыйзамда мындай нерсе, жашоодон көңүлүм калдым дегениңизди коюп, эгерде үйүңүздү талашып жатса, анда адвокат, юрист алып, жалдап, жалданбаса ушу жакын, акчаңыз ага жок болсо, жакын ошо юрист билген тааныштарыңыздардан кеңеш сурап, ошол үйүңүздү коргоп, керек болсо ошол 3 балаңызды бакканга, өзүңүз алып бакканга аракет кылыңыз. Эмнеге антип жашоодон көңүлүм калды, ошол аял үчүн ошентесиз. Эгерде аял киши ал сиздин жашооңузду ушундай оюнчук көрүп баалабаса, эмнеге ал үчүн сиз жашоодон көңүл калып өлүшүңүз керек? Ал үчүн сиз көңүлүңүз калышыңыз керек. Зыңкыйган 53 жаштагы даана бышып турган учуруңуз экен. Ошондо деле атага, балдарга ата болуп, балдарга тирек болуп бере ала турган күчүңүз бар да. Эмнеге анда ушинтип отурсаңыз, анда сиз деле жашооңузду өзүңүз баалабайт экенсиз да. Эгерде бир аял ушинткени үчүн мен жашабайм деп калсаңыз, сизди, тем более сизди жакшы көрбөгөн, сизди
мындай баалабаган, эми сиздин сөзүңүзгө таянып айтып атам да, мен ал жакта ичинде чоо жайында эмне болуп атканын билбейм. Ошо сиздин сөзүңүз боюнча мен бул жерден көрүп атам, ал сизди таптакыр бир тыйын дагы баалабайт экен да. Ал үчүн эмне кереги бар анда өлүп? Сизди баалабаган адам үчүн өлүп эмне кереги бар? Эгер ал киши сизди сүйүп, күйүп, сизге жанын берем деп атса, анан ал киши ошентип жоголуп кетсе, анда бир жөн эле. Анан ал киши ушинтип атса, тыйраңдап барып бери келип, анан алдап жоголуп кетип, анда мен таптакыр түшүнгөн жок. Биринчиден, анда аялдын эмне кереги бар? Экинчиден, ошондой аял үчүн анда эмне кереги бар? Тиги өлөм же тиги жашоого көңүлүм жок деп. Дагы сиз өзүңүздү жакшылап карасаңыз, кенен 30 жыл жашайсыз, жакшы жашоону. Өзүңүздү жакшылап багып, балдарыңызга көз баш болсоңуз, сиз кенен алардын дагы жакшылыгын көрөсүз. Алардын жашоосунда болгон ийгилигине кубанасыз, аларга жашоо тирек болосуз. Ошон үчүн агам кантип кереги жок. Менимче мындай туура эмес болсо керек деп ойлойм. Мен 53-кө барганда башкача болом го, бирок өзүмдүн ылдыйраак 43-44 жашымда сизге айтып жаткан сөзүм, эми аны сиз өзүңүз туура жыйынтык чыгараттырсыз деген ойдомун. Ийгилик сизге.